Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 11-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Биринчи сол. Рамазанов мени өз институтуна иштөөгө чакырган эле, деди Кыпчак. Бирок мен болбой койгон элем. Ошол болбой коюп ырас кылган экем. Илимбек: эмне үчүн? Анын иши азыр чатак болуп атыптыр деп өзүң айтып отурбайсыңбы? Аялын алган аз келгенсип. Эми күйөөсүн институтка кызматка алган деп. Көп арызчылардын бирөө мени кошуп жазып чыкмак экен да. Орто жолдо сөз болмок экем. Илимбек: бирок ал катуу сүйлөп чыгыптыр дейт. Каерде? Президиумдун коллегиясында. Анан эмне болуптур? Эмне болсун, кийин соңку кызматтан алыш үчүн азырынча сөгүш берилиптир. Кыпчак: терек канчалык узун, канчалык бийик болгон сайын ошончолук арсыз жел анын кылда учуна тийише берет. Сизди ал кызматка эмне үчүн өзүнө чакырганын билесизби? Жүк ташып, жонум жооруп жүргөнүнө боор орудуго. Андан эмес. Анда аялын тартып алган байкушка жардам кылып коеюн десе керек. Андан да эмес. Анда эмне үчүн? Ал жөн гана сиздей кишилерди институтка топтогусу келген. Сиздей дегениң кандай? Сиздей принциптүү кишилерди. Мени принциптүү деп ойлойсуңбу? Эгер принцибиңиз болбосо, дипломуңуз болуп туруп жүк ташуур болуп иштебейт болчусуз. Сиз да мендей экенсиз. Көңүлүмдөгү сөздү ачык айтпасам, жүрөгүм жарылып кетет. Романың эмне болуп жатат? Ал узак сөз. Жүр анда үйгө барып сүйлөшөлү. Менин үйүмдү көрө элексиң да. Көргөм. Жо, жаңы үйүмдү. Жаңы үй алдыңызбы? Күткөн жаным күтүп жүрүп акыры алдым. Баягы өзүң көргөн жаман үйүм бузулуп, 2 бөлмөлүү жаңы үй алдым. Жүрү көрөкет. Эч бир ашык буюму жок, дыкат жасалган 2 бөлмөлүү үйүнө Кыпчак Илимбекти ээрчитип келди. Ашканадагы ап-апак муздаткычтын жанындагы ап-апак үстөлгө келип отурушту. Адаттагыдай эле муздаткычынын ичи ар кандай ичимдикке жана даамга толтур экен. Мына, үй алыпсыз, гезитте иштеп атыпсыз. Эми бир гана нерсе жетишпейт. Эмне? Аял. Кыпчак унчукпай калды. Эмнеге унчукпайсыз? Мен эми үйлөнбөй калдым го. Коюңузчу, эмне үчүн? Эмне үчүн экенин өзүм да билбейм. Көңүлүңүз калган го. Мүмкүн. Аялдар жалгыз жашай бериши мүмкүн. Бирок эркектер жалгыз жашай албайт. Айрыкча курак өткөн сайын кыйын болуп башташы мүмкүн. Андай болушу да мүмкүн. Бирок мен жалгыздыкка көнүп калдым. Мындан ары эч кимге билинбей, эч кимге көрүнбөй тынч жашагым келет. Илимбек жадырай күлдү. Күрөшүп бүттүңүзбү? Бүттүм. Адам жашап турган жерде эч ким эч качан жамандыкты биротоло жок кыла албасына көзүм жетти. Сиз, Кыпчак Аскерович, турмушка өтө эрте моюн суна баштагансызбы дейм. Минте отурсаңыз 50-гө жетпей эле өз очогуңузду гана көсөп отуруп каласыз го. Кыпчак жылмайды. Роман жазып, аты чыга баштаганга Илимбектен тамаша чегип, тең ата чыгып сүйлөгөнүнө ичинен чычалабады. Сенин оюң боюнча эмне кылышым керек? Ар ким өз тегерегиндеги зыянкечтер менен дайыма күрөшүү керек. Мен ошо күрөшүңдөн чарчап да жадап да бүттүм. Сен айткан зыянкечтер менен күрөшөм деп жүрүп, акыр аягы эмне болдум? Алар жакшы, мен жаман болуп чыга келдим. Мына азыр жаным тынч. Эмне үчүн дебейсиңби? Жаңы кызматка орношкондон бери баарына кол шилтеп, шефим эмне десе хоп деп, былжырап атса да сиздики туура деп турам. Кызматка өз учурунда барып, өз учурунда келем. Бирөө бир жерден уурдап, же бирөөдөн пара алып атканын көрсөм да көргөн жокмун. Жакшыга да, жаманга да саламым бир. Мына ушундан кийин эмне боло баштады дебейсиңби? Мени жакында бөлүм башчылыкка көтөргөнү жатышыптыр. Көрдүңбү? Эч кимге эч нерсе дебей эле балыкча суу уртап алып унчукпай иштей бериш керек экен. Кана, ала отуралы. Кыпчак ичимдикке кыйла кызып калды. Сени жакшы көрөм. Сен бир кездеги мага окшоп айтканынан кайтпаган өжөр немесиң. Ошол өжөрлүк да керек. Өжөр болбосоң же көкүрөктө мен деген угутуң болбосо роман жаза аласыңбы? Сен мага окшоп ийилип калба. Мен эмне, мен жөнөкөй журналист, а сен жазуучусуң. Болгондо да келечегиң бар жазуучусуң. Жаз ушуларды сен. Менин ийилип калганымдын себебин жаз. Менин тагдырымды жаз. Менин кемчилигимди жаз.
Анын ою канчалык ободо болгону менен мансапкөйлүгү да бар эле деп жаз. Айтмакчы, мансап демекчи. Бийликти мен жаш кезимден ысамачумун. Ымандай сырымды айтайын, угуп тур. Студент кезимден эле максатыма жетүү үчүн чоңдордун кызын издей баштадым. Анан жолум болбоду. Анан бар күчүмдү сарптап, жакшы иштеп, жаманды жаман, жакшыны жакшы деп, айрыкча халтуршик журналисттер жана маселе чечпеген сыйга жетекчилер менен күрөшүп чыктым. Мындан да жолум болбоду. Баарына кол шилтеп, көңүл гана ачуу үчүн аялдар менен жүрүп кеттим. Бул дагы болбогон оокат экен. Эми азыр жогорудагы айткандай маска кийип алгамын. Бирөөгө тийбеймин. Атыгүл көчөдө бир зөөкүр бирөөнү жөн жеринен сөгүп, же уруп атса, кийлигишпей акырын куйрукту кысып жолума түшөм. Мына ушундай. Терс көрүнүштөргө күйүп жанган мурунку текебер Кыпчак жок эми. Бирок жашоом тынч, жыргап эле калдым. А сен мени принциптүү деп ойлоп жүрүпсүң. Сиздин бул оюңузга такыр кошула албайм, деди Илимбек. Эгер баарыбыз эле сиз сыяктуу ар кандай тоскоолдуктарга дароо тизе бүксөк, анда сиз экөөбүз бүгүнкүдөй турмушта жашап отурбайт элек. Элдин өткөнкү тарыхын менден жакшы билесиз. Революция, коллективдештирүү, сабатсыздыкты жоюу. Ойлоп отурсаңыз, биздин советтик эл аз эле мезгилдин ичинде гигант иш бүтүрүптүр го. Мына ошолорго тоскоолдук болбой койду беле. Болгондо да укмуш да. Бирок биздин эл баары бир жеңди го. Аларга караганда бүгүнкү күндөгү сизге же мага болгон тоскоолдук түккө тургус нерсе да. Андай эмес, баарын башыңа түшкөндө билесиң. Биздин коомго болгон терс көрүнүштү чыркырай айтып чыксаң, кайра сени бул биздин коомго каршы деп чыркырай басып жыгылчу кээ бир кар өзгөй кишилерге жолуга элексиң. Жолугуп жүрөм. Сизге же Арген Рамазановичке тийген кыргызбайчылыктын арсыз жели мага тийбей жүрөт дейсизби? Тийип атат, тийгенде да кандай? Илимбек жылмайды. Бирок сизчилеп али маска кие элекмин. Убакыт келет киесиң. Курак, турмуш өзү эле кийгизип коет. Жок, анда азаматсың, ылайым эле ошондой бол. Мынчалык тынч жашоого өтүп алган соң анда үйлөнүп алуу керек. Үйлөнсө эле тынч жашоо болуп калат дейсиңби? Ошон үчүн үйлөнбөйм деңизчи. Ошон үчүн. Бирок турмушта чыныгы тынч жашоо бул чыныгы жашоо эмес го. Китептин сөзү. Азырго жашсыз, кийин улгая баштаганда жалгыздык мени коркутпайт. Анын үстүнө такыр жалгыз эмесмин да. Уулум бар. Киного, футболго барабыз. Телевизордон жакшы берүүлөрдү көрөбүз. Экөөбүз биригип ашканада тамак даярдайбыз. Дем алыш күндөрү да классташ досун, мен кызматташ досумду чакырам. Айтмакчы, сенин районуңа командировкага баратам. Райкомуңар Чаловбу? Ооба. Аныңар азыр абдан макталып атат. Иш тажрыйбасы жөнүндө интервью алып келгени баратам. Анда бир эле Чаловго учурабай эл тойду, журт тойду Кедейбаев деген бир туугандар бар. Ошолорго да сөзсүз учурай келиңиз. Алар азыр райондун белдүү дыйкандары. Сизге жакшы материал керек. Ошон үчүн айтып атам. Рахмат. Мага ошондой дыйкандар керек. Экинчи сол. Эй, тууган, кайда баратасың? Деди милиционер. Эмне болду? Тигинин өктөмүнүнө Кыпчак салт тырчыя токтоду. Көчөдө турган кишилерди ар жерден терип кармап, машинага салып, чөпкө айдап аткан милиционер Кыпчакты көздөй басты. Эмне дегениңе жол болсун? Көрүп турасың, райондун борборунда азыр кыбыр эткен жан жок. Баары чөптө. Иш кычап, баш көтөргөндү көз көрбөй турган чакта маалкый басып көчөдө баратканыңа жол болсун. Кана, түш машинеге. Чандыры алдына, куйругу артына чыккан, болтойгон кызыл көз милиционер Кыпчакты ичине кишилер шыкала толуп, жөнөөгө даяр турган машинага салмакка анын жанына иреңи суз басып келди. Биринчиден, мен буерлик эмесмин, деди Кыпчак. Экинчиден, экинчинин бизге кереги жок. Кыргызстандык болсоң болду. Иш кычап турганда Кытайдан келсең да бизге баары бир. Бас. Сен антип буйрук кылба, деди. Мен командировкада жүргөн адаммын. Документиңди көргөз. Мейманканада калды. Анда жалган. Кайда баратасың? Райкомго? Мунуң да жалган. Анткени райком өзү азыр чөп чаап жүрөт. Бас деп атам. Кыпчак тигини кекете тигдеди.
Ушул сөзүң үчүн эртең райкомдун алдында жооп берип калып жүрбө. Эй, сен кайдан чыккан эмесиң я? Тиги чарт жарла Кыпчакты каруудан мыжыга алып дыргаяктата жетеледи. Бекер жүргөн сен жооп бербей, өкмөт үчүн күнү түнү чаап жүргөн мен жооп беремби? Бас. Кое бер. Өзүм басам. Кыпчак каруусун андан жулуп алып машинаны көздөй басты. Ичинен титирей кыжынып, бирок өңүнөн билгизбей машинанын үстүнө шап ыргып чыкты. Бул Кончойго тең элбе, Кокуй, деди көптүн арасында турган Самек балбан. Мунун айткан, дегени деген, башканы кой, ооруканага келген мына мени дели ооручу эмес элең го, деди кимдир бирөө. Аялым ооруканада жатат. Ошого келсем Кончой кармап албадыбы? Кончой машинедеги кишилерди сөөмөй менен койдой санап, блокнотуна жазып, эшикти тарс жаап кабинага отурду. Машина чаң буркурата дөңкүлдөп жөнөдү. Алар асфальт жолго чыга берерде бет маңдай эңкейиш жол менен зыпылдай учуп келаткан жеңил машина чукул токтоп, ичинен чандыры чоң, буту ири киши чыкты. Кончой машинаны токтотуп эшигин ачты. Канча киши? Деди тигил чандыры чоң, буту ири киши. 18 экенине ишене бербегенсип, машинанын үстүндөгүлөрдү көзү менен санай карап, чекеде турган Кыпчакты көрүп калды. Экөө бири-бирин тааный койду. Шар сүйлөп, маселени шар чечип, бакылдап сүйлөгөн бир көзү кыйшык бул киши райисполкомдун төрагасы. Кечээ Фрунзеден келери менен аны ушул киши тосуп алып, райондун мейманканасына чейин узатып келген эле. Асыл баш Чалов алыскы жайыттарда жүргөнүнө байланыштуу аны менен эртең жолукмак болчу. А сиз кайда баратасыз? Деди райисполкомдун төрагасы Кыпчакты көрөөрү менен кыйшык көзүн тез-тез ирмеп. Көрүп турбайсызбы, чөпкө баратам, деди Кыпчак. Иш башына барып жазайын дейсизби? Жазмак кайда, деди Кыпчак Кончойго бурулуп. Мунуңуз зордоп чөп чабасың деп жолдон салып алды. Келиңиз бул машинага отуруңуз, деди ал сылык унчугуп. Кыпчакты сестее таңыркап карай берген Кончойду да райисполкомдун төрагасы өз машинесине отургузуп, анан тиги 17 киши жүктөгөн машинанын шофёруна чабык башына түз жөнөй бер. Кончой кийин барат, деди. Тигилер жөнөп кетери менен райисполкомдун машинасы ордунан козголду. Жолду ката үчөө тең унчукпады. Машина айтылган жерге келип токтоп, райисполкомдун төрагасы экөөнү ээрчитип зор кабинетине киргизди. Экөөнү орун көрсөтүп, өзү төр үстөлүнө өтүп, бирок отурбай иреңи мелтее Кончойду тешетиктеп, «Безобразие», деди кыжынып. Ошондо кыйшык көзү тез-тез ирмелип, маңдай бырыштары 3 бурчтана түйүлө түштү. Баары бүтүп, эми ушу командировкага келген кишини зордоп чөпкө салганын калыптыр да. Кончой чоң куйругун козгой копшолду. Аксакал, мен анысын билбесем, кайдан келгенин кайдан билем? Билесиң, сен билбеген бале жок. Бирок бөрк ал десе баш алып турууну жакшы көрөсүң. Безобразие. Аксакал, сүйлөбө. Бул кылганыңды Чалов билсе, сени бул кызматта 1 мүнөт кармабайт. Жолдош Аскеров эртең Чаловко жолугасыз. Ошондо мунун бул кылыгын айтып коюңуз. Антпесе мунун минтиши биринчи эл эмес. Безобразие десе. Кончой шылкыйды. Аксакал, сүйлөбө. Кылаарын кылып, кылжып менен бууп, анан аксакал. Баарыбыз эле иштейли, планды аткаралы деп жүрөбүз. Бирок сенчилеп план аткаруунун кереги барбы? Жөнө. Кандай жетсең ошондой жет. Бир бутуң бу жерде, экинчи бутуң чөптүн башында болсун. Кончой Кыпчакты жал-жал тиктеп чыгып кетти. Буга кичине эле бийлик берсең болду, деди райисполкомдун төрагасы. Ушинтет да турат. Мен эми тааныбаганды кылды окшойт, деди Кыпчак ичинен кайра Кончойго боорой түшүп. Тааныйт. Бул райондун адамдарын эле эмес, ар бир короонун итинен өйдө тааныйт. Билбегени жок. Бирок акмактыгы ушу. Корсоңдоп буйрук кылганды жакшы көрөт. Безобразие десе. Так, кандай иш алдыңыз? Жакшы. Бүгүн ишти мен эмнеден баштасам? Бүгүн мындай кылыңыз. Райондун 2-3 жылдык экономикалык, чарбалык көрсөткүчтөрүн азыр бөлүмгө айтып коем. Мейманканага ала кетип тааныша берсеңиз. Чалов менен сиз жөнүндө сүйлөшкөм. Ал бүгүн келет. Эртең 9 ченде аны менен жолугушасыз. Мага кандай сурооңуз бар? Азырынча эч кандай. Анда ушундай сүйлөштүк.
Кыпчак керели кечке отчет көрсөткүчтөр менен таанышып мейманканада отурду. Кечке маал эшик тык этти. Ушул менен эле удак Кончойдун жүзү көрүндү. Уруксатпы? Кыпчак таң кала тиктеп калды. Бул эмнеге келди? Уруксат? Аны ээрчип, артынан сөмкө көтөргөн жаш милиционер кошо кирди. Кончой кол алышып, учурашып отурары менен: «Алдыңа келсе атаңдын кунун кеч дейт, үкөм. Иттик бизден кетип калды, кечирип кой», деди. Кыпчак сыпаа баш ийкеп, бирок үндөбөдү. Бир саамдан кийин гана: «Иштин кызуу учурунда келип, бекер убара болуп турсуз», деди. «Иштеп жүрүп мына тааныбасты сыйлабас болуп», деп Кончой өкүнө сүйлөдү. Анан жаш милиционерге көзү менен ишарат берип койду эле тигил кайыш сөмкөсүнөн бүкүлү бышырылган тоок этин, бөтөлкө коньяк жана ак суу алып, үстөл бетине ары бери кое салды. «А муну эмнеге алып келдиңиз? Бул сизге буйруган ырыскы, а ырыскыдан качып болбойт», деп Кончой бөтөлкөдөгүдөн ыстакандарга ары бери бөлүштүрө коюп болтое жылмайды. «Келиңиз, көңүлүмдү таштасаңыз да даамды таштабаңыз». Бара-бара бирин-бири билип, ичимдик аларды жакындата баштаган кезде: «Эми ошо кечирип коюңуз, бул ичилигимди чалып билбесе эле болду», деди Кончой. Кыпчак ичинен гым деп алып унчукпай калды. Көрсө кечирим сурап келбей эле Асылбаш Чаловго айтып койбосун деп ошон үчүн келген тура. «Көрсө сиз мени бир тоок, бир бөтөлкөгө сатып алганы келген экенсиз да», деди Кыпчак жылмайып. «Бүгүн күнү Чаловго айтпайт элем. Бирок бул сөздөн кийин эми гана айтыш керек болуп калды». Кончойдун кызыл көздөрү мостое түшүп, «Сөзүмдөн жаңылып калдымбы окуй» деген ойго келип, ушундан улам калдастай түшүп: «Садаган кетейин үкөм. Азыркы заманда тамак кеппи. Жөн гана камчымды мойнума алып, даам татышып, таанышып коелу дегеним», деп ийди. «Мени али билбейсиз. Минтип келмек түгүл анча-мынча адам чакырса үйүнө басып барбаган кишимин». «Чалов демекчи областта ал абдан жакшы бааланат экен», деди Кыпчак. «Ошого тете киши», деди жаш милиционер. «Мына Кончо акемин көзү. Ушул киши келгени башканы айтпайлы. Райондо ууру-пууру жел алгандай эле жок болду. Бирин серин гана болбосо азыр жок. Силерди өтө оперативдүү иштеткен го анда». «Жо, андан деле эмес. Ал келери менен эле биринчи элдин пейили оңолду». «Тез элеби?» «Тез деле эмес, бара-бара да. Мына Кончо акемдин тушунда эле канча секретарь келип кетти. Алар жылдык планды өз убак саатында аткарууну гана билип, бирок райондун келечеги жөнүндө ойлончу эмес. Такыр. А Чалов андай эмес. Ал райондун жана жергиликтүү жаштардын келечеги, жер маселеси, кайсыл жерде канча жылдан кийин кантип асылдантууга болот деген планы жөнүндө өткөндө колхозчуларга айтып берди. Кыскасы, элди буйрук менен эмес, акыл менен иштетет экен. Адам катары кандай? Адам катары жанда жок киши. Мына Кончо акемдин көзү бир жолу бизди кабыл алып, тим эле жыргап чыктык. Аябай кичипейил, тамашалай да, маселени чече да берет экен. Ошондо эсиңизде барбы, Кончо аке? Райондун келечек тагдырын чечүү үчүн жаш кадрларды өстүрүү керек. Анткени жер тагдырына, жер келечегине өз кадры гана күйөт деген эле. Ошол эле жылы колхоз-совхоз стипендианттарын көбөйтүп ийди. А мурунку секретарыңарчы? А мурунку жөндө Кончо акемден сураңыз. Экөө аябай мампай болчу. Анда жүрөк бар болчу, деди Кончой. Кылам дегенин кылып койчу. Элди иштетчү да, жыргатчу да. Бир жаман көргөнүн жок кылмайынча жаны тынбайт эле дешет го. Анысы да бар эле. Кончойдун жүзү тамылжып чыкты. «Сиз ала отуруңуз, мен сүйлөй отурайын. Ал жөнүндө айта берсе сөз көп. Бир ирет иште отурсам, телефон чыр эле дей түштү. Трубканы алсам Ташбалтаев: «Кончойсуңбу?» «Ооба, Кончоймун. Мен өз үйүмдө отуруп, үйүмдөн шымым менен туфлиимди жоготтум». «Жоготтуңузбу же уурдаттыңызбы?» десем: «Уурдаттым», дейт. «Качан?» «1 саат илгери». «Кантип?» десем, жини келип кетти окшойт. Кончой», деди демигип. «Сени минтип мен суракка алып отургуча ууру Ташкенге кирип кетпейби? Тез, 1 саат ичинде шым ушерде болсун. Анда 3 белгини айтыңыз. Курагы, бою, өңү». Ал айтты. «Хоп», дедим да, илгичтеги калпагымды жаза буза алууга араң үлгүрүп сыртка жүгүрүп чыктым. «Ага, хоп, бүтүрөм дебесең балеге калчусуң.
Каарына бир алса, артыңда зор титирөө үчүн турса да шыпырып түшөт. Кончой тооктун санетин ажырата тартып, Кыпчактын алдына илберинки жылдырып сөзүн улады. Анан машинеге отурдум да жолдун эки тарабын сыдыра тиктеп борбордук көчө менен төмөн карай чаптым. Адатта ууруну мен басып бараткан басыгынан эле эмес, бир жерде турган кыймылынан да билип койчумун. Эгер ууру бир үйгө кире качып, изин суутуп отуруп алса, анда кыйын. А эгер сыртта эле болсо кармаарыма шек санабай бараттым. Анан жанындагы жаш милиционер сөздү бөлүп кетти. Кончекемди бир көргөн киши анча-мынчаны байкабаган, нары билбеген бир оргу баргы даалдаган неме го деп ойлошу мүмкүн. Бирок Кончекемдин ошол өтө жөнөкөй, өтө жупуну сыяктанган жүрүш-турушунун артында чыныгы чексин кылдат тартылган тузагы, кычкачтай жаагы катуу капканы бар экени анча-мынча киши билбейт. Сопубек болсоңуз соке, Камчыбек болсоңуз какелең аке. Аяк биягыңыздан жол таап, ичи койнуңузга кирип, сиз менен сиз, биз менен биз болуп кете билет. Быйыл эле советтик милициянын отличниги деген наам алды. Сиздей журналисттерге ушулар керек. Муну эмне, атайын өзүн мактатыш үчүн ээрчитип алганбы, деп ойлоду Кыпчак. Кыскасы, шымууруну тез эле кармап алдым, деди Кончой. Мактоого кыйыла шердене түшүп. Кабинетиме ап келип сурай баштадым. Эмне үчүн башкасын коюп, биздин секретардын шымы менен ботинкасын уурдадың, десем, ал күнөөлүү шылкыйып, оор үшкүрүнүп алды да анан мунун себеби тейлгертен башталат, деди. Тиги шымдын ээси экөөбүз бир кезде Айыл Чарбай институтунда бирге окуганбыз. Ал кезде кыйын учур эле. Ач ток жүрүп окуганбыз. Ошол кезде менин сыйга кийчү жалгыз шымым болор эле. Ошол шымды экөөбүз алмашып, үтүктөп кийип сүйлөшүп жүргөн кызыбызга барчубуз. Ойрот экөөбүз ушунчалык ынак элек. Шымды өзүм кийбей, сүйлөшкөн кызына бараткан ага берип, жатаканада кала берчүмүн. Ошентип жүрүп окууну бүттүк. Экөөбүз эки тарапка кеттик. Ал кезде жаш элем, тажрыйбасыз элем. Жемекейлердин тобуна туш келип, кур жалаа менен түрмөгө кеттим. Түрмөдөн чыгып, анан ойроттун бу жерде жетекчи кызматта экенин угуп, бир кезде бир уч талканды бөлүшүп жеп, бир шымды бөлүшүп кийип бирге окудук эле. Жардамы тиер бекен деп үйүнө келбейминби? Келсем мени адам санап тосуп алмак түгүл сүйлөшкүсү жок. Мен ага түрмөгө түшкөн адамдардын баары эле акмак. Ал эми түрмөгө түшпөгөн адамдардын баары эле акылдуу эмес. Турмуш деген турмуш. Кээде адам жаңылып жазат экен. Колумда дипломум бар. Кичине жөлөп таяп койсоң, калганын өзүм улап кетем десем болбойт. Жылтылдап азуу аттай кош куруп эле теңирин тааныбай калыптыр. Анан жок дегенде ошол бир кезде өзүнүн шымы жок. Менин шымымды кийип жүрчү күндөрү эсине түшөр бекен деп эрте туруп шымын кийип кетип калганым ошондон улам, деди Кончой. Чынын айтайын, шым ууруну мен кайра аяй баштадым. Ташбалтаевке телефон чалып, аксакал, шымыңыз, туфлиңиз табылды, дедим. Табаарыңа ишенгемин, азаматсың, деди. Рахмат, аксакал. Бирок күнөөлүүнү эмне кылайын? Ал болгону эски шымын сиздин жаңы шымыңыз менен адашып, алмашып кийип алыптыр. Ошон үчүн бул оорулукка деле жатпайт деп ойлойм. Жоголгон шым теги табылды. Аны кое эле бербейинби? Десем, жинденип кетти окшойт. Эй, Кончой, деп кыйкырып алды. Бу сен качантан бери боорукер боло баштагансың? Эгер аны кое берсең, экөөбүздүн эле эмес, эртең бүткүл райондун шымын уурдайт ал, уктуңбу? Ошон үчүн аны баягы жерине отургузгунуңда сыртынан эки кулпу салып койгунуң, деди. Айлаганча камап койдум. Ал ушундай, беттегени бербеген киши эле. Ал кайда эми азыр? Ушерде жашайбы? Өзү ушерлик, бирок кызматтан түшөөрү менен элге батпай, элден коркуп, областтын борборуна көчүп качкан. Айырда иштеп атабы? Эмненин иши? 2 жылдан бери ооруп төшөктө жатат дейт. Туулган жериме барып өлсөм арманым жок дейт имиш. Тирүүсүндө келе албай калды го, деди жаш милиционер. Эмне үчүн? Элден коркот, Кыпчак. Чалов жер тагдырына, жер келечегине райондун өз кадры гана күйөт дедиңер. Эгер ага кошулсак, өз кадрыңар Ташбалтаев эмне үчүн анта албады? Баары эле Ташбалтаев эмес да, деди жаш милиционер. Эртең Чалов менен жолугушканга чейин Кыпчак райондун көп материалдары менен таанышып чыгышы керек эле.
Анан да уктап эс алышы керек. Анан анын бул оюн каш кабагынан биле койгон Кончой: «Анда биз кайталы» деп чыгып баратып: «Кечирип кой иним, тааныбасты сыйлабас болуп» деди. «Эч нерсе эмес» деди Кыпчак. «Иш болгондон кийин боло берет». Үчүнчү сол. Жолборскан тээ бийик кырбуулу кашатта көк жашаң өтөктү тиктеп ойлуу отурду. Тоолордун көлөкөсү өзүнүн боюнан узарып кеч кирип бараткан кез эле. Кийинки күндөрү Жолборскан мына ушинтип кашат кырына отуруп алып көп ойлончу болду. Жер, баягы эле жер. Ал эс тартып, дүйнөнү тааный баштаганда кандай болсо, дали ошол калыбында, жылгасы жылга, колоту колот, ааламда эмне болуп, эмне коюп жатканы ага такыр тиешеси жок шекил сулк жатат. А бирок ушул жер үстүндө жашаган адамдардын жашоо тирилиги, мамилеси эле эмес, адамдардын өзү да тез эле өзгөрүп, бири жетилсе экинчиси бөкчөйүп, бири өлсө экинчиси төрөлүп, жаңыланып тура. Бир кезде ушул өрөөн бир гана аныкы сыяктуу эле. Жоргону мыктысын минип, анын төрт туягын тээ чоң жол менен жер ээлеп өтүп баратканда, алдынан чыккандардын не кары, не жашы болсун, камчысын бооруна алып, ага ийле салам айтып, кай жерде болбосун анын айтканы айткан, дегени деген болуп, бүткүл жылга жыбыт, айдың талаа аны гана кучагына алып, алаканына салып карап тургандай сезилчү. Мына ошол күндөргө, мына ошол өмүргө моокуму канып, кана электе эле айрыкча 50 жаштан кийин өмүрү кумдай тез куюлуп, иштен чыгып, короонун бир четинде калжайып калып калган эски араба сымал турмуш жордонунан тез эле чыгып, өзүнчө жалгыздап, кең өрөөндүн бир бурчунда өзүнөн өзү четтеп отуруп калды. Мындай учурда, айрыкча өткөн өмүрүң түшкү көлөкөдөй кыскарып бараткан учурда, артыңдан өнүп өсүп келаткан жаштар сени ызаат тутуп, жаркылдап учурашып, ал жайыңды сурап, алдыңа келгенде атынан ыргып түшүп, кол узатып турбаса, кең дүйнө тар болуп кетет экен. Эмнеге мынчалык сыртын салышат? Айрыкча кедейбайдын журт тойду менен эл тойдусуна эмне кылдым эле? Деп өкүнө ойлоду. Болуптур, кедейбай согушта өлдү. А мен согушка барганым жок, тирүү калдым. Ушуга да мен күнөөлүүмүнбү? Бу турмуш ушундай. Ким эбин тапса жашайт, эбин таппаса кор болот, тебелинет. Бул кысталактар турмуштун өзүнүн заң закону болоорун билбейт. Ошон үчүн менин тирүү калганымды көрө алышпайт. Өздөрүнүн колунан келсе, өздөрү деле дал ушуну кылмак. Турмуш аларды бара-бара башкача сүйлөтөөрүн али билбейт. Тээ төмөнтөн кызыл жигули кызыл көпөлөктөй утуру ар жерден кылак эте көрүнө калып, анан бийик тектирди бөксөлөй, аны көздөй кыбырап чыга келди. Көрсө уул экен. Тирилик менен жайы бою кыш тоодо. Келмек эмес эле, эмне үчүн келип калды? Саламатсызбы ата? Деди ал машинесинен чыкпай. Эмне болду, тынччылыкпы? Бир кырсык болгонбу деп чочулап, этегин күбүнө ордунан турду. Баары жайында, деди ал машинесинин эшигин ачып. Бирок баягы досуңуз барго? Кайсыл? Ташбалтаевчи? Ошол сизди сөзсүз келип кетсин деп айттырып ийиптир. Атай ошону айтып коеюн деп келдим. Жолборскандын көздөрү муңдуу тунжурай, ойго чөмүй түштү. Эмнеге чакырып калды экен? Өткөн жылы барып айтышып калбадык беле? Анан дагы эмне? Ойрут Ташбалтаевдин абалы күн өткөн сайын начарлай берди. Кесесинде соолгон көздөрү гана кээде тереңинде алсыз жылт этип, тирүүлүктөн бир тике кабар бербесе, бир көргөн кишиге жеңил шейшеп алдында тирүү адам эмес эле тирүүнүн өлүгү жатат. Кудайым-ай, ала турган болсо мынчалык кыйнабай эле албайбы, деп аялы шыпшына заманасы куурулуп, эки ортодо кыйналып жаткан күйөөсүн ичинен аяп, Кудайга жалынып отурду. Аял эле эмес, бүт тууган туушкандары жана тааныш тамырларынан өйдө эми анын адам болбосуна биротоло көздөрү жетип, ооз учунан ооруну жакшылыкка жоруганы менен ичтеринен: Кудай, пендеге мындай илдет бере көрбө. Ала турган кое турган өзүң болгон соң кыйнабай ал, тууган менен душманга жалдыратпай ал, дешип, тирүүнүн өлүгү болуп жаткан ойроттун кейпине зааркана тиктешип, аны көргөнү кирип чыгып жатышты. Ал эми кээ бирөөлөрү өлүм алдында жаткан оорулуунун жанында туруп, ага да ушул келме кезек бир күнү келээрине,
Келгенде да сөзсүз түрдө келерине азырынча анча маани бербей, ойлонбой, мындай өлүм же бул өлүм ушул бет алдында жаткан оорулууга гана келчүдөй туюлуп, ушундан улам кээлери анын абалын сурап, көңүлүн алыш үчүн эмес, колунан али иш келип турган анын жакын туугандарына көз көрсөтүп, көңүлүн алыш үчүн келип кетип аткандар да болду. О, аттиң ой, Ойрот Ташбалтаевдин өзү да бир кезде паланча өтүптүр десе, өтүптүрбү деп гана. Бу дүйнөдөн бир адамдын өткөнүнө анын ой санаасы анча селт этпей. Бу өлүм же кепинделип жер алдына казанакка баш койгону бараткан көз ирмем кайгылуу көрүнүш эртеби кечпи ага эмес, такыр башкага, такыр башка бирөөлөргө гана келчүдөй туюлуп, а өзү дайыма ушинтип эле чандыры чытырап, чүйлүсү чыгып, демине аба өрттөнүп, мартабалуу жүрө берчүдөй сезилчү. Анан эле бир күнү райондон көчүп баса бергенден бир жылдан кийин катуу добул омкоргон зор дарактай күтүлбөгөн жерден күтүлбөгөн оору аны капыс төшөккө жыкты. Ошо бойдон тура албай калды. Төшөккө кандай чукул жыгылса, төшөктөн ошондой эле бир күнү чукул туруп кетем го деп ойлогон болчу. Бирок анта албады. Илдет алгачы боорунан кармаса, бара-бара ашказанынан чалып, бул оорусу оңой эмес экенин жүрөк сезиктене баштаган алгачкы учурда гана өлүм эсине келип, мурун башкаларга келчү өлүм эми ага келип, аны тооруп калгансып, ошондон гана селт эте чочуп, ошондо гана өлүмдү ойлоп, өлүмдөн улам бул өмүрдүн башталышы менен бүтүшү, ыры менен чыры эсине келип, ушундан улам бул дүйнөдө не өтөп, не койгонун ойлоп, ээлин тарта албай шалдырап жатып калды. Оорусу ашказанында болгондо да баягы айыкпас аты жаман илдет экенин ага эч ким айтпаганы менен, бирок туюмунда билип, чын эле ошондойбу деп жүрөгү селт этип, ошондо гана о дүйнө менен бу дүйнөнүн акылынан өткөрүп, бирок өлүп каларына дали анча ишене бербей, а кээде такыр ишене бербей, бүгүн болбосо дагы бир Кудайдын айткан күнү туруп кетем го деген үмүт, ишеним менен төшөк табытта жата берди. Бирок оорусу өйдөлөбөй ылдыйлай берди да, бара-бара тагдырдын бул мүшкүлүнө, көрүп аткан азыркы өмүрүнө көнүп, анан да тооба дагы бир кызыгы өлүмгө утуру жакындаган сайын ошончолук өлүмдөн ал кайра коркпой, тирүүлүктүн баягы миң кыр кызыгы өз табынан, өз кадырынан билинбей кетип, баарына моюн сунуп, баягы наристе бала кезиндегидей дили тазаланып, жалдырап жатып калды. Бир гана аны коркуткан нерсе, оорусу кээде катуу кармап, кыйналганынан жаны оозуна келип, же өлбөй, же койбой кыйналып, анан оорусу кайра кайтып, магдырап жатып калган кезинде баягы бир кездеги аскадан учуп өлгөн чабан көз алдына келчү. Чабан биринчи ирет көзүнө көрүнгөндө ал төшөк табыттан тура каччудай чочуган. Ал аны аскадан учуп келатып чакчая тиктеген сайын өзүн бийик аскадан жанчыла кулап бараткандай сезчү. Кыйналгандан көл шал терге түшүп, ошондон улам бул дүйнөдөгү күнөөсүн жеңилдетмекке, о дүйнөнүн камын ойлоп, тообасына жанып кыйналса, а кээде эсинен танганда кайрадан башка бир магдыраган бейиш дүйнөгө кетип, ушул учуруна ушунчалык өзүн өзү туюмуна ыраазы болуп, атүгүл мындай сонун жан магдыраган лаззат өмүрдү өзүнөн бөлөк эч кимге ыраа көрбөй мемирип жатчу. Сырттан Жолборскан кирди. Кирээри менен төшөккө суналып, кыймылсыз, анан да көзүн жумуп, так эле өлүк кейпинде жымжырт жаткан Ойротту жана анын жанында отурган кара кемпирди көрдү. Ал бир кезде эл арасында Көпкөн кемпир аталган Ойроттун энеси эле. Бу да азыр тообасынан жанып, бир ууч болуп чүрүшө жүдөп, бир кездегидей дөөлөттүн эмес, эми мээнеттин сары санаасынын кейпин кийип, тагдырга тан берип отуруп калган экен. Жолборскан Ойроттун жанына келип, анын көзү жумулуу жатканга эмне дээрин билбей буйдала түштү. Кемпир ошондо уулуна ийиле берип, кагылып кетейин ай, көзүңдү аччы, Жолборсканың келди, көзүңдү аччы, деди. Ойрот билип атам дегендей баш ийкеп, бирок көзүн ача албады. Колун эптеп шейшептен чыгарып, бирок кол берүүгө дарманы келбей койду. Жолборскан аны колунан алып, анан ийиле калып, кандай, жакшысыңбы, деди. Аны аябай кадырлаган үн менен. Жакшы дегендей Ойрот ээк серпип, анан анын колун дармексиз кармап кое бербей турду. Жолборскан ага жакын ийилип, өзүм деле келейин деп аттым эле,
келип көрүп кетейин деп аттым эле, деди. Ойрот ыраазы боло акырын баш ийкеп, бир орчундуу кеби бардай, колунда эле кое бербей, бирок айтчу кебин айта албай турду. Муну сезе койгон энеси менден уламго деп ойлоп, акырын өйдө болуп, ана-мына чыгып баратам дегенчелик кылып, кур жөтөлүп, босогодо тургандарды да өзү менен кошо ээрчите кетти. Бөлмөдө эми Ойрот менен Жолборскан экөө гана калды. Мынчалык чакырткандан кийин бир сөзү бар. Оорудан алжыган эме дагы баягыны сурап жүрбөсүн, деп Жолборскан ичинен кыртышы сүйбөй, астейдилденип турду. Өңүңүз жакшы, деди. Жолборскан анын өлүк кейпин кийип алган кан сөлсүз жүзүн тиктеп туруп. Иштегиңиз кандай? Жакшы, дегендей Ойрот акырын баш ийкеп сүйлөмөк болуп, бирок дали сүйлөй албай, оозун ачып, бирок эгин кайра тарта албай шалдырап жатып калды. Акылында жүргөн элдир-селдир оюнан кайрадан адашып, аны магдыраткан сонун дүйнөгө кайрадан кирип кетти. Тигине асманы кызыл, тоолору кызыл, чөптөрү кызыл түрлөнгөн күмүш нурлуу дүйнөгө кайрадан кызыл өрүк болуп эзиле эрип, дени башы балкып, ушу менен эле уда, союл темирдей дыңылдаган оор үн башын магдырата басып, ушул эле учурда баягы бир кезде койлордун жүнүн жайыттагы караган тикендеринен сактайм деп өрттөп жиберген өрөөн көз алдында кайрадан дүңгүрөй өрттөнүп, жан-жаны барлар дүпүрөй качып, кача албаган курт-кумурска менен оозун ачкан балапандар чырылдай күйүп, өрттөнүп, кызыл жалын бара-бара кызыл аска зоо болуп, дал ошол аскадан баягы чабан боюн уруп ийип, бирок жерге түшпөй, жалын бүркөө анын үстүнө келип түшөт. Аны пыр-пырата басып калат. Ошондо бут серпе селт чочуп, көл шалтерге түшүп, баягы магдыраткан манаттай нур дүйнөдөн адашып, өзү менен өзү болуп, өлүм менен өмүрдүн босогосунда же ары же бери өтө албай, эки ортодо эгин тарта албай шалдырап жатып калат. Бул күнү Жолборскан анын айтаар сөзүн уга албады. Эртеси күн чылбыр бою көтөрүлүп, сырттагылар боз үй тигип, эми болбой калды го дешип, анын камын көрө башташкан кезде Жолборсканды Ойротко чакырып калышты. Кирди. Бийик коюлган жаздыкта Ойрот көзүн ачып жаткан экен. Айтылып коюлганбы, Жолборскан кирери менен анын жанында отургандар бүт чыгып кетишти. Бу эмнеге эле өлөөрүнүн алдында мага жабышып калды? Өлсө жөн эле бербейби? Деп Жолборскан ичинен чочулай астейдилденди. Анткени ага же тууган, же башка эмес, райондук милиция бөлүмүнүн кызматкери Кончой Халиловдун да бу жерде жүрүшү аны бир жагынан ойго салды. Мүмкүн өлөр алдында Ойрот тиги дүйнөгө ак кетиш үчүн Кончойго, Чаловго айтып бар деп, Жолборскан экөөнүн бир кездеги жабылуу ишин ачып салбасын. Ушундан улам Жолборскан кечээден бери бушайман болуп, Ойрот тилге келе калганда тилден калса экен деп ичинен тилеп, күтүп аткан эле. Бирок бүгүн кайра Ойрот калжыйган эгин өйдү ылдый тартып, үнүн чыгарып, сыртта боз үй тигилип, эми бүттү го деп анын камын көрүп жүрүшсө, бу кайра жакында өлбөөчүдөй болуп, өлсө да жанындагыларды өзү менен кошо ала кетчүдөй болуп, көздөрүн чекчейте ачып, бийик жаздыкта чалкалап жатыптыр. Жолборскан анын жанына отуруп, акыбалын сурап, колун кармалап көңүлүн жубатты. Ойрот жаткан калыбында аны тиктебей, карышкан оозун ачты. Эгин кыйлага дейри кайра тарта албай, оозу менен араң дем алып жатты да анан «Жолборскан» деди. Ов, баягы биз өрттөп алган колот эсиңдеби? Эсимде. Ошо колоттун төрүндө шагылдуу жар бар. Ооба бар, билем аксакал. Араң жан неме оозун эки ирет ачканга чарчап калды. Жолборскан эшиктен бирөө келип келбеги дейди эле деп улаганы кызгана тиктеп, Ойроттун оозуна кулагын төшөп, анан деп ийди. Ошо шагылдуу жардын четинде жалгыз түп долоно бар. Ушинтти да кайра эгин тарта албай, көздөрү шыпка чекчее тигилип шалдырап калды. Жолборскандын көздөрү жылт эте жандана түшүп, тигинин андан ары айта албай калган сөздөрүн оозунан азыр сууруп, тамагынан сыгып алчуудай болуп, «Ооба бар, аны да билем» деп муңдуу көздөрү өрттүү жылтырай түштү. Ошонун түбүндө кум кан катылып, үстүнөн шагыл өткөрүлүп коюлган.
Эшиктен бирөө кирип келбегидей эле деп эшик тарапты Жолборскан дагы да кызгана тиктеп, гымылдай тез дем алып, эми Ойроттун андан аркы сөзүнө кызыкпай, булардын мынчайып сөзү бар деп сырттагылар шек алып, же кирип келишпесин деп тезинен чыгып кетүүнүн айласын издеп, бирок анта албай кыйпычыктап турду. Ачыгын айтайын, кумганда арамдан жыйган дүйнө бар. Жолборскандын көздөрү тарпка кызганган жорунун көздөрүндөй кыбыңдап, эми тезирээк чыгып кетейин деп атканда, Ойрот аны билегинен кармап алды. Колу муздак, ананда али күчү бар экен. Ойрот: "Мына ошону алып, баягы учуп өлгөн койчуну билерсиң?" Билем. Ошонун бала чакасына жетини бер." Жолборскан жадап кетти. Чыга жөнөйүн десе колунан катуу кармап алган. "Калганын мамлекетке, Чаловдун өзүнө өткөрүп берип, менден ага пенделик дубай саламайт. Анан кумурада бир тоголок бар. Ошону эч кимге айтпай, көрсөтпөй мага алып кел. Эгер эле..." Жолборскан колун сууруй баштады. "Эгер эле антпесең, менин күнүм сенин да башыңа түшөт. Уктуңбу?" "Уктум, аксакал." "Эртеңден кечикпе." "Куп, аксакал. Мен анда чыга берейин, тезирээк жөнөйүн." Ойрот ачылган оозун кайра араң жаап, мейлиң дегендей баш ийкеди. Жолборскан иреңин бүркөп, көздөрүн шилекейи менен суулап, алаканын оозуна кармап күрс жөтөлүп, "О, кайран киши-ай" деген түспөлдө эч кимди тиктебей сыртка чыкты. Ичинен култуюп, сыртынан эч нерсе билгизбей, боз үйдүн жанында топтошкон кишилердин арасына аралашып кетти. Көп узабай аны Ойроттун аялы чакыртып алды. Өзү жалгыз экен. "Сиз деле эмнеге чакыртып атат?" деди шектүү тиктеп. "Аскадан учуп өлгөн бир бала бар эмес беле?" деди Жолборскан. "Көзүң тирүүсүндө ошонун балдарына кайрылыша жүр" дейт. "Чыныңызды айтыңыз, ал эле эмес. Башка сөз болбосо эмнени айтам?" "Элдик бир дарыгер табылды эле" деди аял. "Аябай кыйын дарыгер имиш, айыкпаганда айыктырат имиш. Мына ошону чакырткыла деп атат. Ал дарыгер жөн акча албай алтын алып айыктырат имиш. Сизден алтын сураган жокпу?" "Жок, сураган учурда да менде кайдагы алтын?" Али төшөккө жатып кала элек кезинде бир ирет Ойрот аябай мас болуп келип, кайсы бир жерде басылып жаткан дүнүйө жөнүндө тамаша чыңга салып, бүдүктөнтө аялына айтып алган эле. Ошондон жарым жыл өтпөй Ойрот төшөк тартып калды. Бара илдети оор, айыкпас экени билинип, Ойрот акырындап алардан алыстай баштаган кезде аялын ошол бүдүктөнтө айтылган дүнүйө тынчын ала баштаган эле. Мага айтпай энесине же күйөөдөгү кыздарына уулу жок болчу. Айтып коебу деп шек алып, алардан кызганып жүргөн учурунда Жолборсканды чакыртып, аны менен жалгыз сүйлөшүп калганына шек санай баштаган болчу. Кечке маал аялы күйөөсүнүн жалгыз калганынан пайдаланып, анын үстүнө кирди. "Бөтөнгө айткан оюңду мага деле айтпайсыңбы?" деди ага жакын ийилип. "Жолборсканга караганда мен өзүңмүн го." Жаны жок. "Дагы келдиңби?" деди Ойрот көздөрүн дарменсиз ачып. "Эки бутум соо кезинде карегим менен тең айланчусуң. Жатып калгандан бери кордукту көрсөттүң го." "Жаны жок." "Жок дегенде, жакшы тамагың менен жакшы чайыңды аядың го." "Жаны жок." Ушул сөздөн кийин аялы унчукпай чыгып кетти. Жолборскан эч жака жөнөгөн жок. Култуюп, көздөрү мұңдуу жылтырап, боз үйдүн жанындагы эски сокуда лукуюп жалгыз отурду. Ошол эле күнү эл жатаарда Ойрот тилден калды. Бара кулагы укпай, көзү көрбөй, бу дүйнөнүн кызыгы менен кумарынан биротоло адашып, магдырап, телегейи тегиз, теменеси болот сыяктанган бир дүйнөгө өтүп, ушундан улам азыр ага долоно түбүндөгү дүйнөдө да, алтын алып айыктырам деген дарыгер да, энеси, балдары, аялы деги бүт дүйнө эми ага бир тыйынга арзыбай өзү менен өзү болуп жатты. Таңга маал көкрөгүнө киркирек алып, жан таслим кылуунун жолуна өтүп калганда, молдо келип башына туруп, шаулдата ыйман айтып, ал эми эски түйүнчөктөй бүрүшкөн энеси уулунун бир кездеги тамтуң баскан кезин эстеп, алгачкы эмчек соргон учурун эстеп ыйласа, аялы Ойрот менен алгачкы таанышкан учурун, алгачкы жубайлык күндөрүн эстеп ыйлады. Ойрот дале узай албай атты. Жанындагыларга ал кыркырап, кыйналуу сезиминен биротоло калып, жан туюмунда мурдагыдан да сонун магдыраган дүйнөгө кирип, бүткүл денеси чучуктай жибип,
кыпкызыл манаттай жээктен, кыпкызыл чепкен кийген эбак өлгөн иниси көрүнүп, Ойрот анын атын айтып чакырып, артынан чуркап, артынан ээрчимек болду. Ушул учурда жүзүнө муздак жел уруп, ушул шуулдаган муздак жел менен кошо айдагы бир баш аягы жок керең караңгылыкка шуулдай сүңгүп, төмөндөгөндөн төмөндөп бара-бара эс учу туюму муну да сезбей, өзүнөн өзү жоголуп, өзүнөн өзү үзүлүп, анан түпкү шамдай үлүңдөй барып, желпете өчтү да жоктон бар, бардан жок жаралгандай жан дүйнөсү тынчып, бу дүйнөнүн түйшүгүнөн биротоло кутулуп, аалам кандай чексиз болсо, так ошондой чексиздикке кетип жан таслим кылаарда гана эгиз солк эте түшүп, анан оозу саал ачылган боюнча ээк кагып, өлүк сүрүн кийип сунала жатып калды. 4 сол. Айылдан келген бир кур кишилер менен жолборскан коңшу үйдө түнөгөн эле. Ойроттун пендечилик кылып калганын ал таңкы намазга отурар алдында укту. Бул кабары ал үчүн көктөгү күн алаканына түшкөндөй болду. Ичинен шамы жанып, кумган көзүнө көрүнүп, көңүлү балкыды. Ойроттун алдында сөз берип, ал айткан шагылдуу жарга азыр эле жөнөйм деп ишендире айтып, анын жанынан шашылып сыртка чыкканы менен бирок убада берген жагына жөнөбөдү. Бүгүн болбосо да эртең, же бүрсүгүнө, анын пендечилик кылаарына көзү жеткен неме шаардын базарына түшүп, убакыт өткөрүп, эл жатаарда кайра келген эле. Ал келгенден көп узабай эле Ойрот тилден калган болчу. Дүнүйөнүн күчү-ай. Ойротту жерге берип, кайра айылга тарткыча 1 жыл, 1 кылым өтүп кеткенсиде. Сөөк коюлары менен элдин алды тарай баштаганда үйүрү калган айгырдай айылды көздөй тез жөнөдү. Ойротту сурагандарга топурак салып келдик, барбайт деле элем, бирок бирөөлүн баарыбыздын башыбызда бар эмеспи? Көз көрсөтүп пенделик карызыбызды өтөп келдик, деди. Түнү бою жолборскан жакшы уктай албады. Долоно түбүндөгү кумганды Ойрот өлөөр алдында алжып башка бирөөгө да айтып койгонсуп, ал дал ушул түнү аны алып кетип, өзү куржалак кала тургансып, ушул ою бирде үзүлүп, бирде уланып, атүгүл түшүнө кирип чыкты. Эртеси кысыр бээсин жампыйта токуп минип алып, Ойрот колотту көздөй секин бастырып барды. Өрттөлгөн алгачкы жылдары колот күйгөн көсөөдөй болуп кара чамбыл тартып жатса, азыр дүңкүрөп чөп чыга баштаптыр. Чочуп калганбы, жан-жаны бар жок. Бейиттей жымжырт, бир гана ар жерден сырак эте кодоңдоп көрүнө калган котур эли чымчык мүлжүйө күйгөн карагандын биринен экинчисине кулжуңдай конуп эркин жүрөт. Жолборскан шагыл жарга жакын келип, түбүн шагыл басып жаткан жалгыз түп долонону даана көрдү. Кыязы түбүнө эч ким жолобогондой, көпкө тиктеп көпкө турган жок. Бирок шек алып калбасын деген ойдо атынын башын оңго буруп, каадуу жол менен бел ашып кетти. Ким билет, мүмкүн бирөө жарым бир жерден карап тургандыр. Түнү болгондо да түн ортосунда келип алуу керек деп ойлоду. А түн ортосунда кантип келет? Үйүнө эмне шылтоо айтат? Күнгөй кадууда жай келатып, муну да ойлоп тапты. Өзүнүн жайылып жүргөн койлорунан 4-тү бөлүп алып, дал ушул күнгөй кадуудагы таш үңкүргө камап, анын жанына күрөк бекитип коюп кетти. Кечинде 4 кой короосуна келбей калды. Буга жолборскан аябай кыжаалат болуп, балдарын жемелеп жексеп, ириңир кирээри менен аларга ишенбей бээсин минип өзү издемек болуп чыкты. Эл уйкуга киргенде бээсин тээ өтөккө далдоодо калтырып, күрөгүн кармай долононун жанына асте чыгып келди. Келди да долононун түбүнө отуруп эс алды. Тегеректе эч ким жокпу деген ойдо айланасына кулак түрүп, бир кыйлага дээри тунжурап отурду. Эч кандай шыбыр байкалбады. Эл уйкуда. Эми баштай берсе болот. Майда шагылга күрөк оңой кирип, долоно түбүн тез эле оңурайта ачып ийди. Көп өтпөй күрөк учу жеңил гана тык этти. Күрөгүн кое салып кумганды алып чыкты. Көргөн көзүнө ишенбей кумганды тегерете карап алды. Анан тез-тез дем ала, аны чаначка салып, оозун эптеп жаза-буза бууп, долоно түбүн тегиздеп, бээси байланган өтөктү көздөй түшүп келди. Бээсине жетип, кумганды куржунга салып, эми үзөңгүгө бутун сала берээрде жерден чыккансып алдында 2 адам пайда болду. Ассалому алейкум, Жолборскан аке. Жолборскандын жүрөгү шуу дей түштү.
Коркконунан үзөңгүдөн бутун кайра тарта албай, эси ооп шалдырай түштү. Өлүм оюна келди. Алейкум ассалам, кимсиңер силер? Биз эле, жакын келип экөө бирдей оозуна кол созду. Алардын ким экенин Жолборскан эми гана билди. Баягы ойроттун коңшусунун үйүндө бирге түнөгөн кишилерден экен. Алардын азыр бу жерден чыккансып кантип пайда боло калганын Жолборскан азыр биле албай, түшүнө албай турду. Кайдан билсин? Буга ойрот менен жалгыз сүйлөшкөндөн кийин эле анын аялы Жолборскандан катуу шек алып, артынан такай ушул экөөнү коюп койгон эле. Булар айылга чейин билгизбей артынан келип, дүрбү кармап, үйүнүн жанында жатып, атүгүл Жолборскан бээсин минип, күндүзү бу жерге келгени, койлорун кантип камап, кичинекей бел күрөктү кантип бекитип кеткенинен өйдө дүрбү аркылуу көрүшкөн эле. Кантип келип калдыңар? Бу жерде эмне кылып жүрөсүңөр? Деди Жолборскан өзүн өзү чыйралта сыр бербей сүйлөп. Биз да ушинтип сизге окшоп ойрот акенин аманатына келдик эле. Келиңиз, казганга жардам бербесек да көтөргөнгө жардам берели, деп бирөө куржундагы кумганды чаначы менен аны каратып туруп жулуп алды. Ал бул жөндө силерге да айтты беле, деди Жолборскан. Айтпай анан, деди биринчиси. Алардын минтип алдып келгенине караганда айткан эмес. Жөн гана шек алып калып, артымдан билгизбей сая түшүп жүрүшкөн. Жок дегенде бир жума өткөрүп келсем деле болмок экен, деп ичинен өкүнө сыйрылды Жолборскан. Эми эмне кылалы, Жолборскан аке, деди тиги суурдун айгырындай болгон кашка баш неме. Абаңардын аманатын таап бердим, калганын өзүңөр билгиле, деди Жолборскан. Абабыздын аманатын таап бербейли, аны уурдап бараткан жериңизден кармалып отурбайсызбы? Уурдабай калайын, ыраматтылык өлөр алдын мага айтты эле. Аялым ап келип берди, деди эле. Койсоңузчу, деди биринчиси. Ушуга ишенгидей жаш бала эмеспиз да. Кандай ойлосоңор ошондой ойлогула. Бирок жанымды аман койсоңор болду, деди Жолборскан. Коркпоңуз, деди биринчиси. Өлтүрүп жинди болуп турубузбу? Бизге да жан керек, энчиңизди беребиз. Бирок өлгөнчө тилиң тишиңде болсун. Жыга сайып, сөөгүңдү дал ушул долоно түбүнө көмүп коюш колдон келет. Бирок биз ага барбайбыз, уктуңбу? Уктум. Булардын өлтүрбөсүнө көзү жетери менен Жолборскандын көзү кумгандан өттү. Колунан токочун алдырган баладай ичи ачышып, өзүнүн шашылып кеткенине ичи эзилди. Кыйла эле асыйдыл эле, бирок катүгүн шашылып кеткенин карачы. Ачып көрбөйлүбү? Деди кумганды көтөрүп бараткан. Балким ичинде эч нерсе жоктур. Балким бул башка кумган менен алмаштырып койгондур. Аччы чын эле, деди экинчиси. Ачты эле акчанын жагымдуу жыты бурдей түштү. Суурдун айгырындай кашка баш неме кумгандын оозун жаап, ордунан эми тура берерде асмандан түшкөнсүп оро-пара буйгадан эки караан пайда болду. Токтогула! Үчөө үч жерде селейип катып туруп калды. Кончой артынан ээрчиткен жаш милиционерге тапанчасын карматып, аны обочороо калтырып, өзү Жолборскандын жанына басып келип, «Ассалому алейкум, Жолборскан аке», деди. Оозунан сөзү түшүп, алик алууга чамасы келбей шөмтүрөп калды Жолборскан. Өткөндө ойроттукунда жөнүнөн жүргөн эмес экен, деп ойлоп калды. Жүрүп калыпсыз түн ичинде, деди Кончой аны матай тиктеп. Биякта кайсыл шамал айдап жүрөт сизди? Койчунун турмушу ушу да, үкөм. 4 кой жоголуп, тиги шыра алжындын түбүнө шуңгута койгон койду айтып жатасыз го, деп Кончой кумганды калың шыра алжындын түбүнө ката койгон суурдун айгырындай кашка баш немени биртиктеп алды. Жолборскан шылкыйды. Болору болду, бул кызыл шапкелер жаман, андан көрө чынын айт. Ошентип 4 кой деңизчи. Биякта ойроттун аманаты калган экен, өлөр алдында ошону бала чакама ап келиңер, деди эле. Аманатына ал өлгөндөн кийин келет экенсиз да. Болгондо да түн ичинде. Сиз, Жолборскан аке, дали баягыдай өзүңүздөн башканы келесе ойлоп жүрөсүз го. Кагылайын, Кончо, ишенсең боло, деп ийди Жолборскан. Атүгүл анын өлүгүнө барайын деген оюм жок эле, бирок болбой чакыртып албадыбы? Буларчы, деди Кончой тигил экөөнө бурулуп. Жолборскандын артынан аңдыгыла деп бизди ойроттун аялы жиберди, деди ул жуйган узуну. Мунун баары шылтоо, деди Кончой. Ал тигини шыра алжындын түбүнөн.
Эми эле Жолборсканга өктөм сүйлөп, алтындын деми менен акчанын жытына мас боло дуулдаган тигил шылкыя ийилип кумганды шыра алжындын түбүнөн алып Кончойго сунду. Бу жолугушууну көптөн бери күтүп жүргөн элем, Жолборскан аке, деди Кончой. Эмне үчүн дебейсизби? Дегенде эмне, күнөөм эле ойроттун каткан дүнүйөсүн силерге таап бергеним? Сен эмне, дали бизди келе сойлоп турасыңбы? Деди Кончой сеңгөттү. Жалган сүйлөбө дебедим беле. Кагылайын Кончо, чыны ошо да, деп Жолборскан тапанча кармап, алардан оолак турган жаш милиционерди бир карап алды. Сен мага жалынба, деди Кончой, аны тооруй басып. Аныңдан азыр эч нерсе чыкпайт. Жалынмак түгүл тиземе жыгылып өңгүрө, эч нерсе чыкпайт. Эсиңдеби, баягы жылы мен жаңы эле милицияда иштеп жүргөнүмдү. Ташбалтаев мас болуп, өз кусундусуна өз оозу менен малынып жатканда, мен анын катынынан бетер зордоп, оозун жуудурганын. Унуткан жоксуңбу? Унутсаң эстетип коеюн. Кончо, өзүң билесиң, балта күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет экен. Бир кезде, эй Кончой элем. Азыр кагылайын Кончо болуп калган экем да. Турмуштун калыстыгын көр, ушинтип эртеби кечпи бир кездешеримди. Оомады, ошондо мен тарапта болоорун билгем. Өзүң билесиң Кончо, эмгегим элде. Өмүр бою өкмөт менен партиянын жүр деген жагына жүрүп, чап деген жагына чаап бердим. Мени антип корлоп сүйлөбө. Кончой аны алакан кыры менен шилиден ары уруп алды эле, Жолборскан турган ордунда томолонуп түштү. Өкмөт менен партиядан сен айланып кет, тур. Кор боло титиреп, Жолборскан ордунан турду. Ушу менен болду кылып, аны райондун борборуна алып барып, камап салмай болду Кончой. Бирок дали моокуму канбай турду. Жанына жакын келип, мен сени азыр өз колум менен атып, мурутуңдун учу жер чийип тургандай кылып, тиги арчага бутуңду көктү, башыңды жерди каратып асып кетем, деди. Эгер адам болсоң, өлүмдөн коркпой, керез мурасыңды адамча айтып, адамдык ар намысың менен өлгүнүң. Жолборскан эндирей селейди. Өзүнүн азыркы абалына караганда өстөр өлүң төшөгүндө өлүм алдында жаткан ойроттун абалы алдаганча бактылуу өңдөнүп кетти. Кончой жаш милиционердин колунан тапанчаны алды. Чык-чук эттирип, кайрадан октомуш болуп, анан «Кана, керез мурасыңды айтып кал», деди. Жолборскан чөк түшүп, үнү дирилдей жалбарып ийди. «Кончо, кагылайын, не күнөөм үчүн?» «Күнөөң жокпу?» Кончо жаш милиционер кармап турган кумганга кыйгач тиктеди. «Мына бул дүнүйө атаң жыйнаган дүнүйө эмес. Бу талаада күнү бою кетмен көтөргөн алаканы чор дыйкандын дүйнөсү, бешене тери, элдин акысы жөн койбойт экен. Ойроттун күнөөсү Кудайга жетип, 2 жыл бою өлбөй же койбой жатып, канча жесе ошончо кан кусуп берип, анан өлгөнүн өз көзүң менен көрүп келип, дали эсиңе кирбепсиң. Кана, кагылайын Кончо, аларыңды ал, дээриңди де, бирок колуңдагыны тарс эттире көрбө. Түбү келип экөөбүздүн уруубуз бир, Кончо». «Эй, эси жок аке», деди Кончой. «Уурубуз бир деп жүрүп, ойрот экөөңөр 2 болдуңарбы? Тигинин го, тигиниңдей болду. А сенчи? Түбү келип өзүңдүн тапанчасынын оозунан кароол болуп бергенден башка эмне ашырдың? Өмүр бою түз жүрбөсөң да адамча түз туруп өл. Тур ордуңдан». Чөк түшкөн ордунан тура албай эндиреди. Кончойдун кеп сөзгө ийитүүдөн үмүтү үзүлүп, качайын деп кача албай, бутуна жыгылайын деп бутуна жете албай, эмне кылаарын билбей, демиге дем алып, тигинин колундагы баңдей түшсө эле баш сөөгү казан капкагындай ыргып түшөрү көзүнө элестеп чакчая катты. «Кагылайын, укчу, садаган кетейин укчу. Ушунун баары тиги көрү тешилгир ойроттун айынан. Тигиниңди маңдайымдан алчы, ал жөндө дагы айтып берейин». Кончой тапанча оозун төмөн түшүрүп, «Кана айт», деди. «Ойроттун тиги кумгандан башка бекитип койгон дагы дүнүйөсүн билем. Ошону көрсөтүп берейин», деди. «Мунуң азаматтык», деди Кончой аны шылдыңдай тамашалап. «Атып салсам бекерден жерде калмак экен. Кеттик анда». Жолборскан аларды ээрчитип жөнөдү. Үчөөнү тең алдыга салып, экөө бээге учкашып артта келатышты. Кончой Жолборсканды атмак эмес, атууга анын укугу да жок эле. Жөн гана коркутуп, алдына мышык ыйлаачудай кылып өчүн алмак болгон. Мындан 1 жыл мурун Асылбаш Чалов аны чакырып алып, Ташбалтаев менен Паязовдун жик билгизбей катып алган элдин бешине терин, алардан кандай жол менен кайра кайрып алуу жолун өтө ишенимдүү кишилердин алдында гана козгоп, бул иш Кончойго тапшырылганда, Кончой ичинен сүйүнүп, «Келме кезек келет экен деп алган эле.
Райисполкомдун төрагасы айткандай, Кончойдун кээде бөрк ал десе баш алып ийген эле болбосо, мындай татаал иштердин сырын ачууга мыкты эле. Ошол тапшырма берилгендин эртеси эле бул иштин артынан түшүп, бирок эч илинчек таба албай жүргөн эле. Ойроттун абалы жаман экенин угуп, аны көрүмүш болуп барып, ал жерден Ойрот Жолборсканды жалгыз чакырып алганын, андан кийин Жолборскан жөн эле базар кыдырып келгенин, атүгүл ал 4 коюн үңкүргө камап келгенден баштап тиги экөө анын артынан акмалай ээрчип жүргөнүнө дейре, колуна дүрбү алып артынан билинбей сая түшүп жүргөн эле. Мына эми аны жөн эле коркутам деп атып, ойдо жок жерден дагы башка дүнүйөсүн айттырып алганына ичинен кымыңдай артта келатты. Жолборскан аларды өз кыштоосуна ээрчитип келип, мал сарайына алып кирди. Дайыма аты байланып турчу зор акырдын түбүн Жолборскан ары бери көөлөп, айерден чакан кумган алып чыкты. Бу Ойроттуку эмес эле сеники, деди. Меники болсо буйрубай калсын, деди Жолборскан. Ансыз эле буйрубай калды, деди Кончой. Кончой үчөөнү түнү менен райондун борборуна алып барып камап салды. Жолборскан так эле бир кезде Суракмат камалган жерге камалды. Жаман киребетте көпкө дейери салбырай тунжурап отуруп, ичинен тооба кылды. Кудайдын бар экени чын эле ырас тура деп. Бир нече ирет ага жалынып, пенделик кылган пендеңди кечир, о Кудай, деп уйку көрбөгөн көздөрү муңдуу жылтырады. Жолборскандын камалып калганын угуп, эл тойду атайын жайлоонун башынан райондун борборуна түшүп келди. Кончойго кирип, Жолборскан менен түрмө ичинде бир жолуктуруп коюңуз деп аябай өтүндү. Бир алдын кыйылып, бирок даңкы чыга баштаган койчунун көңүлүн алып коймокко Кончой мейли деп ага жаш милиционерди кошуп берди. Кууш залда ары бери басып жүргөн күзөтчүлөргө эл тойду элпек салам айтып, жаш милиционердин коштоосу менен нары сүрдүү, нары жымжырт эшиктерден жандап өтүп, эшигинин боорунда баш батчудай тешиги бар эң акыркы дарбазага келди. Эңки эйилип тешик аркылуу иреңинен баягы манаттай кызылы өчүп, мусапыр кейпине түшүп отурган Жолборсканды көрдү. Ассалому алейкум, деди. Жолборскан аны көрүп, бу эмнеге келди деген ого бетер чоочуп, муңдуу көздөрүн жылтырата алик алымыш этип, башын ийкеп койду. Эл тойду аны көпкө табасы гана тиктеп туруп, анан: "Келер жайыңа келипсиң, жатар жайыңа жатыпсың, жата береми", деди демитип. Элим деген киши өз элинде, жерим деген киши өз жеринде өлөт. А сен дайыма өзүмдечүсүң. Эми ушерде жалгыз жатып өзүң өлө бер. Жолборскан үндөгөдү. Жаман керебетине кыңкайып, ары дубал карап, жүзүн андан буруп кетти. Эл тойду газик менен жайытын көздөй келе жатты. Аягы аякка, биягы биякка суналган бөксө тоолордун эски кадууларын суйкайган жоодар чөптөр, тартайган көк баш андыз куурайлары менен тизеге чыккан көк майса чөптөр көмүп, төгөрөк чагына келип, колпуруп турган кез эле. Эмнегедир өзүнөн өзү эл тойдунун чери жазылып, табасы канып, бу чырлуу дүйнөнү төбөдөн Кудай өзү карап турбаса дагы, Кудайдан да күчтүү, Кудайдан да адилет бир күч бар экенин, ал күч чындык экенин, ушундан улам калыстык, чындык эртеби кечпи сөзсүз түрдө жеңерине ишенди.